Кутмандуу кечиңиздер менен, саламатсыздарбы урматтуу кесиптештер. А, Кечки убакытта сиздер менен түз эфирде көрүшүп жатканыма абдан кубанычтамын. Орозонун улуу күндөрүндө жолугуп жатабыз. Кармаган орозоңуздар кабыл болсун. Четинен мугалимдер кошуло берет чыгар. Сабагыбызды өтө берелик. Бул сабак запись болот. Биздин темабыз көбүнчө педагогика психологияга байланыштуу бүгүнкү сабак. Муун теориясы, балдардын ой жүгүртүүсүнүн өзгөчөлүгү жана биз заманбап ыкманы окутууда ошол ыкманы колдонуу менен балдарга мамиленин сырлары боюнча болмокчу. Эмне үчүн биз заманбап окутуу технологияларын колдонушубуз керек? Мына ошол багытында болот. Эми сиздерге муун теориясы жөнүндө сөз кылайын. Бул муун теориясы америкалык окумуштуулар Нил Хоу жана Уильям Стросс тарабынан негизделген муундар китебинде берилген. Бул ар бир жашоодо, ар бир мезгилде өзүнүн жашап өткөн адамы болот. Мына ошол эң улуу муун деп аталат. 1901 жылдан баштап 25 жылга чейин. Анан үнсүз муун, Baby Boomer муун, X муун, Y муун, Z муун, Альфа муун дейт. Мына бул Z муун 2000 жана 2011 жылдарда көрүлгөн балдар. Альфа муун 2011 жылдардан берки балдар. Эми бул ушул балдарыбыздын өзгөчөлүгү. Биз азыр тарбиялап жаткан балдарыбыз ошол Z жана Альфа муунду тарбиялап жатабыз. Ар бир заманда, коомдо, доордо өзүнүн цивилизациясы болот, өзгөчөлүгү болот. Мына ошол доорго жараша адам жаралат экен. Ошол доордо коомдо көрүнүштөр өсүп өнүгүү эволюциясына жараша адамдын да ой жүгүртүүсү ошого шайкеш келет экен. Азыркы балдарыбыздын ой жүгүртүүсү кандай жана азыркы мезгилдеги коом кандай деп ой жүгүртүп көрсөк, биз азыр санарип технологиянын эбегейсиз жеткен чеги жана азыркы күндөгү илим менен технологиянын өнүгүп турган мезгилинде, мына жасалма интеллект кирип келди. Мына өсүп өнүгүү доорунда адамдын да акыл эси өнүгүп турган доор. Мына ошол балдардын азыркы күндө акыл интеллектиси, кабыл алуусу, ой жүгүртүүсү да мына ушул азыркы доорго туура келет. Ал эми мурдакы муундагы ой жүгүртүүлөрдү карап көрсөк, бул X муун, Y муундагы адамдардын ой жүгүртүүсүндө ошол саясий коом менен өсүп өнүгүү эволюцияга байланыштуу болгон. Бул үнсүз муунун аталышы кандайдыр бир жагымсыз тажрыйбалардан улам, кандайдыр бир экономикалык, саясий кырдаалдан улам адамдар корккон. Мына ошондуктан оюн ачык айта алган эмес да. Мисалы үчүн ар кандай репрессиялар болгон. Мына ошондуктан үнсүз муун деп атайт да. Мен сиздерге кыскача айтып өтүп кетейин. Baby Boomer муун дейт экен. Мурункулардан айырмаланып, адамдар өзүнүн дүйнөгө болгон көз карашын чагылдыра билген, мамлекеттин жыргалчылыгы үчүн иштөөгө даяр болгон жана булар ошол жан аябастан иштеп коомго кызмат кылган адамдар болгон. X муундагылар булар ошол мурдакы муундун кемчиликтерин кайталабастан үй бүлөгө карап, өзүн карап жана жоопкерчиликти алдыга койгон адамдар болгон. Анткени мурдакы муундар көп кызыкчылыгын мамлекетке арнаган деп мүнөздөлөт да. Миллениалдар, Y муундар булар кылым тогошкон мезгил 84-жылда булар эрке муун деп атайт экен, каалаганын жасаган, өзүнүн кызыкчылыгын көздөгөн деген эч жака шашылбастан баардыгын даяр болгондо, баардык шарттар коюлганда анан биз иш жүргүзөбүз дегендей ой жүгүртүүдөгү адамдар деп мүнөздөлөт. Ал эми Z муун болсо баардык муундардан айырмаланып, кымбат баалуулуктар, акча, материалдык байлык булар үчүн өтө деле мааниге ээ эмес деп сүрөттөлөт экен. Карасаңыздар, эң кызыгы ошондо материалдык баалуулуктан руханий баалуулук күчтүү деп дүйнө жүзүндө окумуштар айтылып жатат. Бул жанагы Z поколенияга. Анан зумерлер деп аталат. Бул ошол илим менен техниканын өсүп өнүгүп турган мезгилинде жаралган балдардын сезимдерди кабыл алуу, акыл интеллектиси күчтүү деп сүрөттөлөт. Мына карасаңыздар. Ал эми альфа муун акыркы 100 жылдыктардан кийинки муундардан. Булар Марк Макринди сунуштаган альфа деп. Бул балдар өзүн өзүн сыйлоого, улуулар менен, чоң адамдар менен бирдей деңгээлде баарлашууга ушундай акылдуу балдар да. Жана программа, ар кандай окутуу, ар кандай ушул санарип жана интеллектуалдык коомдо акыл эс деңгээли жогорку жана ой жүгүртүүсү жогорку деңгээлдеги балдар жана булар
мен деген позициясы бар, өзүн өзүн сыйлаган жана алдыда келечекте али бизге белгисиз кесиптердин ээси деп сүрөттөлөт. Эми мына ушундай муун, ар бир муундун өзүнүн мүнөздүк өзгөчөлүгү бар экен. Эми анализдеп карасак, азыркы биз тарбиялап жаткан балдарыбыз чындыгында акылдуу жана сезимтал жан дүйнөсү бай балдар. Абдан жакшылап карасаңыздар, карама каршы пикирлер болбошу керек. Абдан жакшы караңыздар, булар сезимтал балдар жана ой жүгүртүүсү терең балдар. Ой жүгүртүүнүн эки негизги түрү бар: туруктуу ой жүгүртүү жана өсүп өнүгүп турган ой жүгүртүү деп белгиленет. Туруктуу ой жүгүртүүдө мындай да: ийгилик бул акылдын далили, ийгиликке жетиш үчүн көп аракет кылыш керек. Ар бир кырдаал биздин инсандыгыбызды, мүнөзүбүздү айгинелеп турат дейт. Ал эми өсүп өнүгүп турган ой жүгүртүү болсо, ийгиликсиздик бул биз үчүн өсүп өнүгүүгө алып келет деген ой жүгүртүү. Эгерде биз ийгиликсиз болуп калсак, анда болду, эч нерсе кыла албайбыз, болду, ушу менен токтотуш керек, колуман эчтеке келбейт, эми болбой калды деген ой жүгүртүү. Мындай жөнөкөй сөз менен айтканда, ал эми өсүп өнүгүп турган ой жүгүртүүдөгү мышление роста дейт да. Ийгиликсиздик бул өсүп өнүгүү үчүн трамплин. Адам чыныгы потенциалын билбейт, анын ичинде кандай жөндөмдөр бар экенин билбейт. Ар бир кырдаал окутуучу процесс, бизге келген ар бир кырдаал бизди өнүктүрөт деген ой жүгүртүү да. Чындыгында жашоо ошондой. Мына ошол доктор Кэрол Дуэк мына ошол ой жүгүртүүнүн эки түрүн мындай деп сүрөттөгөн экен. Жанагы туруктуу өнүгүүдөгү туруксуз ой, фиксированное мышление, токтоп калган ой жүгүртүү да. Бир бетке ой жүгүртүүдөгү адамдар мындай акылдуу көрүнгүсү келет, бир бетке жүрүшөт, көйгөйдөн коркот, бат эле баш ийип багынып калат кичинекей көйгөйгө. Аракет кылуу бул деген мындай бесполезно, пайдасыз. Аракет кылганы менен майнап чыкпайт деп ойлонот. Эгерде ага карата сын пикир айтып койсок, кабыл албайт. Башкалардын ийгилигинен коркот, менден ашып кетти, мен артта калдым деп ойлойт. Ал эми өсүп өнүгүп турган ой жүгүртүүдөгү адамдар дайыма үйрөнгүнү каалап окуганды каалашат. Бир нерсени үйрөнгөндү, өскөндү каалайт. Көйгөйдү кабыл алат. Ар кандай ийгиликсиздикке дагы даяр турат да. Ийгилик бул, мен ийгиликтүү болом жана жолду табам деп ойлонот. Жана өжөрлүктүү аракетти бул чеберчилик катары кабыл алышат. Ошондой эле негативдүү пикирлерди туура кабыл алышат. Башкалардын ийгилигинен өзүнө идея алат. Бул өсүп өнүгүп турган ой жүгүртүү деп аталат. Мышление роста. Мына ушундай ой жүгүртүүдө болушубуз керек. Албетте ой жүгүртүүнү тарбиялоо керек, калпка салыш керек, өнүктүрүп туруш керек. Бирок азыркы биздин жаштардын ой жүгүртүүсү бул алда кыйла эркин жана кабыл алгыч, көп маалымат менен иштегенди билген зирек балдар. Себеби коом ошондой, ошол мезгилде төрөлгөн балдарбыз. Эми мына Блумдун таксономиясына карап көрсөк, төмөнкү жана жогорку тартиптеги ой жүгүртүү болуп бөлүнөт. Бул төмөнкү тартиптеги, мисалы үчүн, кандайдыр бир затты түшүнүктүү билебиз, түшүнөбүз, колдонобуз, анализдейбиз, баалайбыз, анан түзөбүз, жаратабыз. Азыркы коомдогу адамдын ой жүгүртүүсү жаратмандык деңгээлге чыгыш керек да. Түзүү. Мурдакы классикалык Блумда синтез ага чейин, андан кийин баалоо болчу. Мына ушул классикалык Блумдан өзгөчөлөнүп азыркы күндө түзүү синтез өйдө чыккан. Пирамиданын үстүнкү бөлүгүнө чыккан. Анткени жаратмандык ой жүгүртүү маанилүү, ойлоп табуучулук, көйгөйдү чечүү, жаңы нерсени жаратуу, өсүп өнүгүп турган ой жүгүртүү маанилүү да. Ошондуктан биз дайыма ой жүгүртүүгө көңүл бөлүшүбүз керек. Эми заманбап мугалим, жаңы формациядагы мугалим, өздөштүргүч, уюштургуч, интегратор, медиатор, предмет аралык байланыштыргыч, долбоорлорду иштеп чыккан алдыңкы ой жүгүртө турган адам да. Мындай бир сөз менен айтканда, заманбап ой жүгүртө турган, ой жүгүртүүсү өсүп өнүккөн адам болуш керек. Эгерде биздин ой жүгүртүүбүз чектелүү болсо, биздин балдардын көз карашына дал келбей калып жатабыз. Заманбап мугалим демек технологиялык жактан сааттуу, насаатчылыгы жактан жөндөмдүү, долбоордук практикаларды билген, шыктандыра билген, колдогон, эмпатия, колдоо, үзгүлтүксүз өнүккөн, сынчыл ой жүгүртө алган,
лидер мугалим болушубуз керек да. Лидер деген бул ошол башка адамды өнүктүрө алган, башка адамдагы жөндөмдү, мотивацияны ойгото алган адамды лидер деп атайбыз да. Ошентип психолог мугалим болушубуз керек. Жана эмоционалдык интеллект өтө маанилүү, окуучуга карата жеке мамиле маанилүү, максат кое билүү, уюштургучтук, изилдөөчү мугалим болгон маанилүү да. Эми азыркы күндөгү балдардын ой жүгүртүүсү жөнүндө сөз кылсак, азыркы биздин поколение муун совет мезгилиндеги дагы тарбияланган муундагы мугалимдер эмгектенебиз. Ал кезде коомдо баардыгы чектелүү, баардыгы авторитардык режим менен, баардыгы калыпка салынган жашоо турмуш, ой жүгүртүү болгон. Чектелген ой жүгүртүүгө туш болгон, ошону менен калыптанып калган адамдын ой жүгүртүүсү ошондой кала берет. Эркин ой жүгүртүү, мындай эркиндүүлүк, өз алдынчалуулук, сабакта топ менен иш алып баруу, өзүңдүн оюңду ачык айтуу, жоопкерчиликти өзүңө алуу, өзүң изилдеп үйрөнүү деген түшүнүк болгон эмес. Салттуу окутууда жалаң гана педагог, мугалим тараптан көрсөтмө берилет, түз көрсөтмө, жогорку тараптан дагы жашоо турмушта. Ал эми калганы аткаруучу. Мына ушундай позициядагы педагогика болгон. Албетте жакшы жактарыбыз да бар, совет мезгилинин күчтүү жактары да бар, бирок ошол аткаргыч, бир кишиге баш ийгич адамдарды тарбиялап чыккан. Ошондо биздин ой жүгүртүүбүз бала кезден ошондойго калыптанган, мындай эркин, сынчыл ой жүгүртүү, аналитикалык ой жүгүртүүгө биз калыптанган эмеспиз. Азыркы күндө албетте калыптанып өсүп өзгөрүп жатабыз, бирок ошентсе дагы биздин ой жүгүртүү менен азыркы балдардын ой жүгүртүүсү дал келбейт. Анткени бул совет мезгилинен кийинки коомдо мынакей кылым тогошкон 2000-жылдардан берки да кандай гана өзгөрүүлөр болуп жатат. Дүйнө ааламдашып жатабыз, дүйнө менен байланыштабыз. Ал эми дүйнө эркиндикте, сынчыл, креативдүү, чыгармачыл ой жүгүртүү менен бүт дүйнө өнүгүп жатат. Ошол дүйнөнүн өнүгүшү биздин өлкөгө дагы таасирин тийгизүүдө. Азыркы муун ошо медиа, маалыматтар, социалдык тармактагы маалыматтардын баардыгын менен ынтызар, ошого маалым болгон, жана эң негизги мореки компьютердик технология, смарт технологияларды колдоно билген, логикасы күчтүү муундар. Анткени бул бала эненин курсагында түйүлдүктө jaтканда эле ошол коомдогу процесс, ошол коомдогу өзгөрүү, ошол коомдогу өзгөчөлүк баланын мээсине сиңирилип, ошол коомдун адамы болуп бул дүйнөгө жаралат. Биз жаралган мезгил кандай доор эле ошол доордун адамыбыз. Азыркы биздин балдарыбыз ушул өнүгүп турган мезгилдин балдары. Ошондуктан балдардын ой жүгүртүүсүндө өзгөчөлүк бар. Ошондой эле эркиндүүлүк маанилүү, эркин ой жүгүртүү, жана өзүнө алган жоопкерчиликти алып, сынчыл ой жүгүртүп, көйгөйдү чечүү жана чечимди чыгара билүү ой жүгүртүү маанилүү. Азыркы балдар ошол ой жүгүртүүдөгү балдар. Ошондуктан улуу муундагы адамдар менен мамиле түзүүдө көпчүлүк учурда гармония болбой жаткандыгы ошондо. Эми биздин ошол мына реформалар жүргүзүлүп жатат, билим берүүдө жаңылыктар киргизилүүдө. Мына ошол жаңылыктарды биз кандай кабыл алып жатабыз? Мына 12 класс, 12 жылдык билим берүүгө өтүп жатабыз. Сингапур методикасы киргизилүүдө, компетенцияга негизделген билим берүү азыр биздин стандарт боюнча. Анан биз ошол эмне үчүн киргизилип жатат? Азыркы адамдын ой жүгүртүү деңгээли, жашоо шартына шайкеш келген стандарт жана окутуу методикасы болуп жатат. Бул балдардын эркиндүүлүгүн, кандайдыр бир көйгөйдү чечкенге, жаратмандыкка, изилдөөчүлүккө, ойлоп табуучулукка үйрөтө турган, калыптандыра турган, турмушка тарбиялай турган методикалар да. Ошондуктан ошону колдонуу маанилүү. Андыктан биздин ой жүгүртүүбүз ошого даяр болуш керек болуп жатат. Изилдөөчү мугалим деп турат бул жерде. Демек, эмнени изилдейбиз? Өткөн процесс менен азыркы процесстин айырмачылыгы. Биздин жаңы ыкманы колдонуудагы канчалык эффективдүүлүгү, ой жүгүртүүнү өнүктүрүү жана ишмердүүлүккө ар кандай кырдаалды изилдеп туруу, ошол мамилеге, позицияга даяр туруу. Мына ошол изилдөөчү мугалим болушубуз керек азыркы күндө. Изилдөө темасы өтө актуалдуу. Бүгүнкү күндө инновациялык педагогикалык технологиялардын бири
изилдөөчүлүк көндүм биздин жашоо турмушка абадай суудай керек. Ошондуктан бул изилдөө боюнча методика дагы азыркы күндө инновациялык педагогикалык технология катары мугалимдерге окутулууда жана класстан тышкаркы иш чара катары да окуучуларга колдонуу өтө маанилүү. Эми биз мугалимдер дагы изилдөөчү мугалим болушубуз керек. Бардык процессти изилдеп, анализдеп, талдап карап жана биздин методикабызды, ой жүгүртүүбүздү тынымсыз өзгөртүп турушубуз маанилүү да. Мына ошону менен биздин психологиялык мамилебиз да калыптанат балдарга карата. Туруктуу өнүгүү максаттар бул 4-максат Бириккен Улуттар Уюму тарабынан негизделген 30-жылга чейин 2030-жылга чейин коюлган максат. Анын бири 4-максат биздин сапаттуу билимге жооп берет. Бул демек сапаттуу билим өмүр бою өнүгүү, сабаттуу болуу. 21-кылымда көндүм деп жатабыз. Мына бул сынчыл ой жүгүртүү, чыгармачылык мамиле түзүү, кызматташуу. Мына эми ушуну караганда, эми ушул жерден психологиялык мамилени калыптандырышыбыз керек. Демек, сынчыл ой жүгүртүү маанилүү болуп жатса, азыркы 21-кылымда чыгармачылык менен мамиле кылуу, кызматташып, адамдар менен тил табышып, мамиле түзсөк, кызматташтык иш алып барсак, финансылык жактан сабаттуу болсок, илимий сабаттуу, эсептеп жөндөмдүүлүгүбүз, мына ушулардын баардыгы маанилүү болуп жатса, окуп түшүнүү маанилүү болуп жатса, биз ушул түшүнүк менен балдарга кандай жеткизебиз жана балдар менен кандай кызматташып, балдарды өнүктүрө турган кандай иштерди алып барышыбыз керек деп ойлонобуз. Ошондо бул балдарга карата биздин мамилебиз келип чыгат. Биз азыр балдарга кандай мамиле кылабыз, кандай карайбыз, кандай көз караштабыз, азыркы биздин балдар, окуткан балдарыбыз кандай, биз кандайбыз, кандай деп ойлойсуздар? Ошо ойлоп, мына ошондо анан психологиялык мамиле келип чыгат. Эң негизи биз методикабызды өзгөртүүдөн мурун, жаңы ыкманы колдонуудан мурун биз түшүнүгүбүздү өзгөртүшүбүз керек. Балдарга болгон мамилебизди өзгөртсөк, анан биздин методикабыз өзгөрөт. Биз канча гана эл аралык долбоорлор менен тренинг семинарларды өтүп, жаңы ыкмаларды мугалимдерге өтүп келдик. Мына министрлик тарабынан көптөгөн жаңылыктар киргизилип жатат, бирок эмнеге массовый турда өзгөрбөй жатат мугалимдер? Анткени бул биздин түшүнүгүбүз менен байланыштуу болуп жатат. Биздин калыптанып калган түшүнүгүбүз менен жаңыга өтүш өтө кыйын экен, адам баласынын ой жүгүртүүсүн өзгөртүү, революция жасоо кыйын экен. Ошондуктан биздин түшүнүк менен байланыштуу болуп жатат мунун баардыгы. Мына ушул карасак, бул балдарга мамиле кылуу. Азыркы күндөгү балдарыбыздын акылдуулугун, сезимталдуулугун кабыл алып, анан мамиле кылабыз. Бул биздин ошол совет мезгилинде эле Аманашвилинин гумандуу педагогикасын карасак, ошондо эле ийгиликке жетүүдө, педагогикада ийгиликке жетүү бул балага сүйүү менен мамиле кылуу, баланы адам катары карап, адамча мамиле кылуу деп белгилеген да Аманашвилинин педагогикасында. Демек биз өтө педагогикалык психологиялык мамиле маанилүү. Азыркы күндө балдардын психологиясы, зиректиги, кабыл алгычтыгын эске алуу менен биз авторитардык мамиле менен, жогору жактан, өйдө жактан карап мамиле кылуу менен эмес, балдарга түшүнүү менен, балдарды өзүбүздөн жогору коюп мамиле кылып канда биздин позициябыз өзгөрүп жатпайбы? Биз мугалим эмес, авторитардык мугалим эмес, балдар менен партнер, балдарды өнүктүрүүчү катары, фасилитатор катары мындай ролго киргенде биздин мамилебиз өзгөрөт. Мына ошондуктан биз балдарга азыркы күндө психологиялык мамилебизди, ой жүгүртүүбүздү өзгөртсөк, анан биздин методика өзгөрөт. Биз эмнеге жаңы нерсени үйрөнө албай жатабыз? Анткени биз түшүнүгүбүз, ой жүгүртүүбүздү өзгөртө албай жатабыз. Ошондуктан биз эң негизги ой жүгүртүүбүз менен мамилебизди өзгөртөлүк. Эми мына ушул биздин заманбап окутуу формаларында инсанга багытталган окутуу деп көп жылдан бери окутуп келе жатабыз. Инсанга багытталган окутуу бул баланын жөндөмүнө, каалоосуна, анын турган турпатына, түшүнүгүнө карата балага жараша сабак берүү деген сөз. Бул баланын каалоосу, өз оюн эркиндүүлүгү балким бир жерден жетишпей жатат, балким бир жерден түшүнбөй жатат, балким ачылбай жатат, бир жөндөм жатат. Ошону ойготуп, баланын өзүнө карата калыптандырууда мына ошол инсанга багытталган окутуу болуп саналат. Бул баланын сабакта тандоосу, өз алдынчалуулугу, жоопкерчилиги керек. Жана бул ушунун ичинде дифференциациялык окутуу, өзүнүн дараметине жараша тапшырма берүү деген сөз.
баланын дагы кызыкчылыгын жана баланын жөндөмүн мүдөөсүн эске алуу. Бул адамга адамча мамиле кыл деген сөз. Мына ошол инсанга багытталган окутуу ошондо. Биз балдарга мамилебизди өзгөртсөк, балдар бизге мамилесин өзгөртөт. Карап койсоңуздар, эмнегедир бүт бардык жерде мамлекеттик мекеме билим берүү уюмдарында, мектептерде мугалимдин балдарга кылган мамилеси башка. Ал эми жеке менчик билим берүүдөгү мектептерде мугалимдин балдарга мамилесин байкасаңыздар башкача. Алар дүйнөлүк стандарттагы өзгөрүүлөргө ээ болгон, түшүнүгү жана ой жүгүртүүсүн өзгөрткөн. Частный окутууда, жеке билим берүү окутууда талаптар башкача, окутуу методикасы башкача, дүйнөлүк деңгээлде ой жүгүртүүгө өткөн мугалимдер, ошондуктан мамиле башкача ал жерде. Ал эми биз окуткан кадимки мектептерде мугалимдин балдарга мамилеси башкача. Ошондуктан эң биринчи кезде бизде адамда мындай жашоо философиясында чындык сүйүүдө биздин жан дүйнөбүз, жүрөгүбүз мээримди сүйүүнү каалайт. Адамча жакшы жылуу мамилени каалайбыз баарыбыз эле. Азыркы биздин балдарыбыз өтө сезимтал. Бул психологияны терең өздөштүрсөк, балким биздин мурдагы доордо эмоцияларыбыз жабылып калгандыр. Сезимдерибизде мындай жабык блоктор бар болгон чыгар. Азыркы балдарыбыз өтө сезимтал, кабыл алгыч балдар булардын. Ошондуктан жакшы жылуу мамилени күтүп жатат. Эң биринчи кезекте эле биз балдарга болгон мамилени өзгөртсөк, ошондо балдар бизге болгон мамилесин өзгөртөт. Анан биздин окутуубуз ишке ашат. Анан жаңы ыкмаларды киргизе баштайлык. Ошондо болуп жатат. Азыркы массовый түрдө балдар мектепке баргысы келбей эле, 6-7 жогорку класстардан жогорку мектепке кызыккан балдар аз, массалык барбайт. Эмнегесе скучно, эжелер урушат, мамилесин мындай дейт. Кабыл албай жатат. Анткени алардын мен деген позициясы күчтүү болуп жатпайбы? Альфа мун деп айтпадымбы? Булар сынчыл ой жүгүртүүсү ойгонгон балдар. Бизде сынчыл ой жүгүртүүсү өчкөн, бизде ошондой тарбия болгон. Кантип эмне кылыш керек деген аналитикалык мышлениени өчүрүп койгон. Бизде деген только аткаргыч кылып тарбиялаган да, исполнительбиз биз. Ошондуктан бизге мындай акылыбызга жетчү эмес. Эмне үчүн мага мындай мамиле кылып атат? Бул мага керекпи, кереги жокпу деп ойлоно алчу эмеспиз. Ошондой биз калыптанган адамдарбыз. Ал эми азыркы балдар мага керекпи, кереги жокпу деп анализде ой жүгүртө алат. Ошондуктан кандайдыр бир деңгээлде биздин сабагыбызды же методикабызды же кырдаалды жактырбай, ошондон дагы билим деңгээлинин түшүп аткандыгы да бирден бир себеп ошондо албетте. Анан мунун баардыгын анализдеш керек, албетте көптөгөн көйгөйлөр бар. Бирок эң негизги гумандуу педагогиканы алабызбы, дин жагынан алабызбы, адам табиятынан алабызбы, педагогика психологияны алабызбы, мамиле биринчи орунда турат. Ошондуктан мамилени өзгөртсөк, өзүбүздүн ой жүгүртүүбүздү, түшүнүгүбүздү өзгөртсөк, анан балдардын бизге болгон көз карашы, мамилеси өзгөрөт. Эми мына ушул компьютердик технологияны колдонуу, STEAM технологиясын колдонуу, жасалма интеллектти колдонуу, санарип сабаттуулук азыр актуалдуу болуп жатат. Окутуудагы 5M окутуу моделин практикалаштырып ишке ашыруу, инновациялык программаларды ишке ашыруу, технологияларды сабакта дайым колдонуу. Мына Сингапур методикасы киргизилип атат. Мына Кыргызстандагы жаңылыктар биздеги. Жана баалоонун түрлөрү, окуу керемет долбоору менен биз сабакка баалоо окуу куралы киргизилген, баалоо куралы жана критерийлик баалоо киргизилип жатат. Мына карасаңыздар, ушунун баары сынчыл ой жүгүртүү, өз алдынчалуулук, мындай мүдөө шыктануу менен байланышкан. Карасаңыздар, эми мына ушул ыкмаларды ишке ашырыш үчүн биз балдарга мамилени өзгөртүшүбүз керек да, өзүбүздүн түшүнүгүбүздү, өзүбүзгө болгон мамилени өзгөртүшүбүз керек. Ошондо адам өнүгүүгө барат да. Мына карасаңыздар, мунун баардыгы психология менен жана ой жүгүртүү менен, сынчыл, чыгармачыл ой жүгүртүү менен байланышкан. 5 окутуу модели мына кызыктыруу, изилдөө, түшүндүрүү, өздөштүрүү, баалоо этабы болуп жатпайбы? Бул жерде кантип кызыктырабыз, шыктандырабыз, балдар кантип өз алдынча изилдөөгө өтөт, кантип балдар өзүнүн изилдөгөнүн түшүндүрүп берет, дагы кантип андан ары өздөштүрүп практикада аткарат жана өзүнүн ишмердүүлүгүнө баалуу жүргүзөт. Өз алдынча калыптанган, эркин ой жүгүрткөн, өзүнө ишеними бар жана кызыгуусу бар балдар ушул иш-аракетти жүргүзөт. Демек, биз балдарга өз алдынча жоопкерчиликти өзүнө арттыра турган, биз ошол мамиле менен жана шыктандыруучу менен, шыктандыргыч методиканы колдонуу менен биз ушул методдорду ишке ашыра алабыз. Муну баланын эркиндүүлүгү, өз алдынчалуулугу, жаратмандыгы жатат бул этапта.
Демек окуучуга карата психологиялык мамиледе бала менен мугалимдин ортосунда башкы орунда турат мамиле. Жагымдуу маанай, позитив, сүйүү, мээрим чындап эле берели. Ал үчүн өзүбүздү өзгөртөбүз. Өзүбүздөгү маанай, өзүбүздөгү позитив, өзүбүздөгү сүйүүнү өнүктүрүшүбүз керек да. Биз ой жүгүртүүбүздү өнүктүрсөк, өзүбүздү сүйсөк, жашоого көз карашыбызды өзгөртсөк, анан бизге балага болгон мамилебиз, үй бүлөбүзгө болгон мамилебиз өзгөрө баштайт. Баланын жан дүйнөсүндө ачкычтарды табалык. Ишеним берүү, сүйүү берүү, баланын өзүнө болгон баа берүүсү качан жогорулайт? Өзү аткарып, мен колуман келет турбайбы дегенде өзүнө болгон баа берүү жогорулайт. Ошондуктан ошол акыбалды коюшубуз керек балдарга. Мен өзүм аткара алам деген. Эгерде ошол аткарсам, мына мен силер менен сыймыктанам деген ачкыч. Ошондуктан ар бир иш аракетте демилгелеп, белгилеп, процессин, аракеттин жана эч убакта негативдүү сөздү айтпасак, окуучу тууралуу оюбуз да жакшы болсо, мынакей бул окуучуга карата психологиялык мамиле болуп жатат. Анткени биздин балдарыбыз сезимтал балдар. Эми азыркы күндө ар кандай зордук зомбулуктар, ар кандай агрессия, ар кандай көйгөйлөр жаралып атат. Буга чейин деле мындай көйгөйлөр болуп келген. Бул психология менен байланышкан. Балдардын үй бүлөдөгү тарбиясы, көңүл бөлүнбөй калган, мээрим берилбей калган, каралбай калган балдар. Ошондуктан коомчулуктун көңүлүн бөлүш үчүн агрессия менен өзүнө көңүл бөлдүрөт. Психологдор иштеш керек. Анан биз дайыма ошол тентек балдарды жана ошол тартипсиз балдарга көңүл бөлүп, мындай жекеме сүйлөшүп, сүйүү берип, кадимки адамча мамиле кылсак өзгөрөт ошол балдар. Анткени чындык адамдын жүрөгү сүйүүнү, мээримди талап кылат. Бир дагы жандык жок сүйүүнү каалабаган. Ошондуктан только аларга сүйүү жетпей жатат. Ошондуктан ар бир мугалим, биздин задача, биздин милдет гумандуу, сүйүү, мээрим, балага жылуу мамиле кылган методикага, психологияга өтүшүбүз керек, мамилеге. Эң биринчи көйгөй, ачкыч ушунда жатат. Жанагы балдарыбызды жөн эле жакшы көрө берсекчи, ал окуйбу, окубайбы, ал кандай болсо ошондой кабыл алып, ар бир балага өзүнчө көңүл бөлүп, сүйүү мамилеңизди арттыралычы, балдардын көзү жайнайт да, өзгөрө баштайт. Бул мурдакы биздин тарыхый педагогика, советтик педагогикада да бүт жанагы улуу жана педагогдордун бүт тарыхында, өмүр баянында ушул жөнүндө айтылат. Анткени биздин адамдын табияты, жүрөгүнүн ачкычы сүйүүдө. Ошондуктан демилгелейбизби, жаңы методиканы колдоносузбу, билимге умтулуп шыктандырабызбы, бала үйдө тарбиялайбызбы, биздин мамилебизде болуп жатат. Көңүл бөлүү, адам көңүл бөлүнбөй калганда мээрим издеп, анан мага көңүл бөлбөйт деп таарынабыз. Эмнеге таарынат? Мага жакшы мамиле кылбай койду деп таарынабыз. Карап көрсөк, мындай айлана чөйрөбүздөн биз жакшы мамилени, көңүл бөлүүнү, сүйүүнү издейт экенбиз баарыбыз. Ошондуктан могу көйгөйлүү балдардын жүрүм туруму сүйүү издеп жаткан балдар. Бул сен окубайсың, сен тентексиң деп жаман көргөн сайын алар бизге карама каршысын көрсөтөт. Ошондуктан мени жакшы көргүлөчү деп атат ал балдар. Ошондуктан биз ошол мамилебизди өзгөртөлүк. Анан биз мамилебизди балдарга өзгөртсөк, биздин жүрөгүбүздө сүйүү ачылса, анан биздин методикабыз да өзгөрө баштайт. Антпесе биздин методикабызды өзгөрбөйт, илгерки ойдон калыптана беребиз. Ошондуктан ой жүгүртүү маанилүү, өтө маанилүү. Бул сынчыл ой жүгүртүү, анализ деген, ойлоп тапкан ой жүгүртүүгө анан биз алып келебиз ар түрдүү инновациялык методиканы колдонуу менен. Мына педагогикалык технология биз бала менен мугалимдин ортосундагы биргелешкен иш аракет. Азыркы күндө долбоордук иш, изилдөө, сынчыл ой жүгүртүү, кейс, компьютердик технологияны колдонуу, модельдөө технологиясы, STEM билим берүү, Сингапур методикасы актуалдуу болууда. Мунун баардыгы ой жүгүртүү менен байланышкан. Урматтуу кесиптештер, дүйнө жүзү концептуалдык ой жүгүртүүгө муктаж деп айткан Эдвард де Боно. Дүйнө жүзү азыр адамдын ой жүгүртүүсүн өнүктүрүүгө багытталды. Адамдын ой жүгүртүүсү образ өнүгөт. Ошондуктан ой жүгүртүүсү күчтүү адамдар жаратат, жакшы жашайт, укмуш техниканы ойлоп табат. Ошондуктан баардык нерсе биздин ой жүгүртүүбүз менен байланышкан. Мына ушул жаңы
технология Сингапур методикасын алалыбы, инновациялык технология STEMди алалыкпы, бүт активдүү методиканы алалыбы, бүт баланын ой жүгүртүсүн өнүктүрүүгө багытталган методикалар болуп саналат. Баланын только ой жүгүртүсүн өнүктүрөт. Ошону менен катар өзүнө баа берүүсүн, өз алдынчалуулугун, жоопкерчилигин, турмуштук көндүмдөрүн өнүктүрөт. Бул биздин стандарттын талабындагы тилке жана методикалар болуп саналат. Андыктан бул методикага өтүш үчүн биз өзүбүздүн ой жүгүртүүбүздү өзгөртүш керек жана өнүктүрүшүбүз керек болуп жатат. Эмне кереги бар бул методиканын? Мурдагы эле методика жакшы эмеспи деп колдонгон да мугалимдер бар. Же болбосо мунун баарын колдонгучу убактым кетет, изденбей эле калыпка салынган эле методика менен эптеп сабамды өтүп кете берейин деген мугалимдер да бар. Жана ушул ыкмаларды жакшылап үйрөнүп алсам экен, менин балдарыма колдонуп балдарымды өнүктүрсөм экен, мен өзүмдү өнүктүрсөм экен, жаңы ыкманы колдонуп замандан артта калбасам экен деген да мугалимдер да бар. Мына ошондуктан биз эң биринчи кезекте өзүбүздүн түшүнүгүбүз, ой жүгүртүүбүз менен психологиялык мамилебизди өзгөртсөк, анан биздин методикабыз өзгөрөт. Дагы бир жолу кайталайм, мына турмуштук функционалдык сабаттуулукту калыптандыруу, компетенцияга жөндөмгө негизделген билим берүүгө көңүл бөлүүдө жаңы ыкмалардан киргизилиши эң биринчи кезекте адамдын ой жүгүртүсүн өнүктүрө турган методика болуп саналат. Карасаңыздар, мунун баары ой жүгүртүү менен байланышкан. Ошондуктан буга өтө маани берип көңүл бөлөбүз да, мунун баардыгын өздөштүрүп, өзүбүзгө сиңирип, такай сабакта колдонуп турушубуз керек. Инсан өнүгүп жатат биздин сабагыбыз менен. Демек, мугалим сабактын максатын коюуда, психологиялык жактан балага мамилесин калыптандырып, жаңы методду иштеп чыгып, өзү аркылуу өткөрүп, ошону сабакта дайым колдонуп, ачык ой жүгүртүп, ачык болуу балдарга. Өзүбүздүн да жашообуздан ошо сабагыбыздан ырахат алалы. Баарына мындай жеңил, оңой, жөнөкөй карайлык жана изденүүдө болок дайым. Ошол ар бир өзүбүз да ырахат алсак, ыраазы болсок ар бир кырдаалга жана балдар сабагыбыз да ырахат алса, мына ошондо өнүгүү болот. Мына ушул деңгээлге биз өзүбүздү биринчи кезекте алып чыгышыбыз керек болуп жатат. Ошондо анан биз балдарга карата мамилебиз өзгөрөт. Мына демек, ой жүгүртүү, психологиялык мамиле өтө маанилүү экен, педагогикалык психологиялык мамиле. Урматтуу кесиптештер, кимде кандай суроо бар, кандай ойлоруңуздар бар, сунуштарыңыздар бар, эмне дейсиздер, сиздер да кеңири пикир алышалык. Менин оюм ушул, сиздер менен бөлүшүп жатам. Момундай болот деп сиздерге таңуулабайм. Менин жөн гана көз карашымды, түшүнүгүм менен, тажрыйбам менен бөлүшүп жатам сиздер менен. Эми сиздер тараптан дагы ой пикир күтөм. Кана, микрофон сиздерде. Бул жерде мынакей 34 мугалим катышып жатабыз. Сиздердин пикириңиздер кандай? Макулсуздарбы ушуну менен? Же макул эмессиздерби? Сиздерде бала менен мамиледе эмне деген көйгөйлөр болуп жатат? Кандай көйгөйлөр болуп жатат? Ошол жөнүндө сөз кылалы. Кантип өзгөрөлүк? Билим жетишпей жататпы балким психологиялык жактан? Алдыда бизде курс болот, эмнени билгиңиздер келет? Психологдордун сабак өткөн курстары болот. Эмнени үйрөнгүңүздөр келет? Жана бизде кандай маселелер, көйгөйлөр болууда? Жана кандай өнүгүүлөр болуп атат? Кана, кандай деп ойлойсуздар? Урматтуу кесиптештер, ким сүйлөңүздөр? Микрофонду ачып, видеоңуздарды ачсаңыздар болот. Микрофонуңуздарды күйгүзүп сүйлөңүздөр. Эч ким сүйлөгүсү келбейби? Айгерим, Миргүл, Аида, Махабат, Күлсүнай, Бактыгүл эже, Айка сүйлөйсүздөрбү? Алдыда. Угуп жатам, Аида, сүйлөңүз. Саламатсызбы Нургүл эжеке? Саламатсызбы? Сиздин үнүңүздү укпай элем. Ооба, саламатсызбы? Ден соолугуңуздар жакшыбы? Ишиңизге ийгилик эжеке. Болгон жок. Аябай туура маселени көтөрүпсүз. Мен толук макулмун ушул пикир менен. Үнүңүз чыккан жок, Аида. Алдыда курс болот. Дагы маалымат беребиз.
ошол курска катышыңыздар. Педагогика, психология, бала тарбиялоо, балдарга мамиле кылуу. Анан биздин окутуп жаткан ар бир методикабыз өзүнчө психология. Ошол методиканы колдонгондо балага мамиле кылуу. Ошол методикабыздын ичинде кандай психология жатат, ошол жөнүндө үйрөтөбүз. Мисалы, кейс технологиясы. Бул көйгөйдү чечүүгө багытталган кырдаалдык технология болуп саналат. Биз кандайдыр бир көйгөйдү чечүү үчүн бир кырдаал жаратабыз. Анан ошол кырдаалды андан ары балдар өзү алып кетиш керек да, анан чечиш керек ошол маселени. Мына ошондо эмне деген психология жатат. Бул балдарга ишеним беребиз. Бул силердин колуңардан келет, мен ишенем. Эркин болгула, оюңарды кенен айткыла. Бул силердин жашоо турмушуңарга керектүү көндүмдөр деп ишеним беребиз, шыктандырабыз, процессти баалайбыз. Ушул ой кандайча келди? Бул ишти аткарып жатканда өзүңөрдү кандай сездиңер? Бул ишти аткарууда силердин ушул ойдон кандай жаралды, эмне түрткү болду деп балдар менен мындай жандуу процесс уюштуруу менен балдарга жагымдуу мамиле түзөбүз, шыктандырып, ар бир процессте мотивациялап, демилгелеп, багыт көрсөтүп турабыз. Мына ушул балага болгон психологиялык мамиле деген ушул. Ар бир методикада, ар бир жаңы ыкманы колдонууда психологиялык мамиле жатат. Ошонун өзүндө балада да мен муну аткара алат турбаймынбы? Бул мага оор болгону менен бул вариантынан чыкса жеңил болот турбайбы? Демек, ушундай жашоо турмушта кырдаалды монтип чечсе болот турбайбы деген түшүнүк келгенде баланын өзүнө ишеним пайда болот. Жана мен аткарат экенмин, мен аткарышым керек, башка командадан калбашым керек, мен оюмду айтып жакшы иштерди көрсөтүшүм керек деген жоопкерчилик жана мотивация ойгонот. Көрдүңүздөрбү? Мына ошондуктан жаңы ыкманы колдонуу маанилүү жана эң биринчи кезекте баланын мамилесин калыптандыруу, өзүбүздүн балага карата мамилебизин калыптандырышыбыз керек. Өзүн таануу, жашоого ушинтип тарбиялайбыз. Педагогика, психологияда ушундай. Дайым ким балким өзүнө ишенбей аткарбай жатканда аны кантип шыктандырабыз? Сиздердин сабакта сабак окубай жаткан балдарды кантип шыктандырасыздар? Мындай сабактан артта калып кечеңдеп жаткан, же тартип бузуп жаткан, же абдан жакшы окуган балдарбы, ар кандай балдарыбыз бар. Кантип, кандай мамиле кыласыз, кандай шыктандырасыз, кандай көйгөй бар, ошол жөнүндө сүйлөшөлүк. Ошондуктан педагогикалык, психологиялык билим маанилүү. Кейс Нургүлбек технологиясы бул ой алат. жүгүртүүнү өнүктүргөн технология болуп саналат да. Кейс технологиясы мындай көйгөйдү чечет. Мисалы үчүн бала бакча же башталгыч класс болсо, мисалы үчүн ошол мекен таануу, жай гана чөлөө менен таанышуу сабактарында, кеп өстүрүү сабактарында, адай окуу сабактарында бир кырдаал жараттык дейли. Мына Айгеримдин тиши ооруп жатат мектепке келсе. Анан ушул көйгөйдү биз балдар эмне кылышыбыз керек эле, кантип чечебиз деп суроо бересиз. Бул кейс кырдаал, тиши ооруп атат, Айгерим илеп атат. Кантип жардам беребиз биз? Ошол оюн айтып чыгыш керек да, варианттарын. Же болбосо ошол жомоктун каармандарында ошол карышкыр жети булакты жейин деп кирип келди да. Эмне ушул көйгөйдү кантип чечсе болот деп суроо бересиз. Ошондо балдар ойлонот да. Ойлонуп муну өзүнүн версиясын, вариантын алып чыгып жатып, балдарда сынчыл ой жүгүртүү өнүгөт да. Мына ошол кейс изилдөө табуу. STEM методикасы практикалык иштерди өзү жасап көрүп, анан теорияга өтөт. Ушундай ачылыш болот турбайбы? Тыгыздык закону ушундай экен, тартылуу түртүлүү закону мында турбайбы? Жалбырактардын өңү мындай жаралат турбайбы, өзгөрөт турбайбы деп, топурактын составы мындай турбайбы деп жатып, өзү изилдеп жатып, түшүнүккө ээ болуп, анан теорияны окуйт да. Бул ушул абалга алып келиш үчүн мугалимдин мамилеси, шыктандыруусу, баланын өзүнө болгон жоопкерчилигин ойготуп, мотивациясын ойготуп, психологиялык мамиле ушунда жатат. Анан сабак окубаган балдарды кантип шыктандырабыз? Өзүнүн дареметине, деңгээлине жараша өзүнө жөнөкөй бир тапшырма, жөнөкөй эле бир тапшырманы берип, анан ошону аткарганда өзүндө ишеним пайда болот. Мен ушуну аткардым, мен аткара алат турбаймынбы? Мен деле коомдун бир мүчөсү катары активдүүлүккө өтсөм болот турбайбы деген кичине сезим пайда болуп, ал ошол чоңоё баштайт. Биз негизи сабакта балдардын баарына бирдей тапшырма берип эле, бирдей мамиле кылып, жалпылап эле, түшүндүңөрбү? Моуну аткаргыла азаматсыздар деп эле сабактан чыгып кете беребиз. Анын ичинде жакшы окуганы бар, орточо окуган, сабактан кечеңдегендер бар. Ошонун ар бирине өзгөчө көңүл бөлүп, өзүнө жараша акырындан
тапшырма берип мамиле кылып кетүү маанилүү да. Бул психологиялык мамиле деген ошол. А эмне үчүн ошол бала сабактан жетишпей жатат? Аны да анализдешибиз керек да. Өзүнү анализдешибиз. Сен эмне үчүн сабактан жетишпейм деп ойлойсуң, а балким сен жетишесиң чын эле, балким сен өзүңө болгон баа берүүң төмөн, өзүңө болгон ишенимиң төмөн чыгар деп анан өзүнө болгон ишенимди ойгото турган жөнөкөй тапшырма берип туруп, мына колуңан келет турбайбы деп мамиле кылса, анан өнүгөт. Бул улуу педагогдордун эксперименттери, Макаренко, Сухомлинскийлердин. Мына ошол бизде деле мына ошол биздин улуу кыргыздын педагогдорубуз бар. Гапыр Мадаминов агай, Исак Бекбоев агай биз билген. Жана ар бириңиздер да улуу педагогсуздар. Ар бириңиздер балдарды ойготуп, шам Эпе жагып саламатсызбы? битерсиздер да. Суроону угасызбы? Ошондуктан бул педагогика өсүп өнүгүп Акай турган, коймо эпе. үзгүлтүксүз өнүгүп турган илим, психология дагы Кыргызча андыктан сүйлөй берсин. дайым бирге өнүгүүдө бололук. Кана эми сиздер эмне дейсиздер? Саламатсызбы Нургүлдөлө сама. Венера же Гүлсүн ай бирдеме дейин деп жатасыздар, бирок мен сиздердин үнүңүздөрдү укпай жатам. Чогулбайт атый. Намыс бежей. Эмнеге Жактан бери эле суроо берейин деп атасыз, укпай эле жатасыз го. Угулуп атабы эми суроолор? Эмнеге? Микрофонду күйгүзүп бирөөңүздөр сүйлөп көрүңүзчү, эмнеге мага сиздердин үнүңүздөр угулбай жатат? Атан бери көп эле адам сүйлөп эле атабыз. Гүлсүна Кадырова сүйлөп жатасыз, эмнеге мага үнүңүз угулбай жатат? Убакытсыз эжеке, угулуп атабыз бизги. Запрещенный кылып койгон эмес белеңиз? Баарыңар эле угулуп атасыңар. Айка да сүйлөп атат. Баарыбыз угулуп атабыз, эжеке укпай жатат да. Угулуп атат ооба. Биз баарыбыз бири-бирибизди угуп атабыз, бирок эме Нургүлдөлө сама укпай атат бизди. Угулбай атат, биздики угулуп Менин атат. үнүм угулуп жатат да? Венера же, мен сиздин үнүңүздү укпай жатам. Угулбай атат. Чат жокку бу жерде, кайгы зат? Чат бар экен, чат встречи. Саламатсызбы? Менин үнүм угулуп жатат да, агайлар, эжелер? Ооба, угулуп атасыңар жакшы эле. Демек менин үнүм угулуп жатат экен да. Ооба, а эмнеге мен сиздерди укпай жатам? Чат деп айтам го. Меники угулуп жатыптыр, Сиздердин үнүңүздөрдү мен угуп албай жатпаймынбы? Так, бул компьютерданбы же ушул миттин өзүнөнбү? Эмнеге сиздин үнүңүздү угулбай жатат? Айтып келчи. Колонкаңыз үзүлүп калгандыр да. Ооба, силердин сөздөрүңүздөр мага угулбай жатат. Странно. Жакшы эле нерселерди айттың, бирок Сөздөрүңүздөр угулбай жатат мага. бир класста 44-50 окуучу болсо, ар бирине кандай көңүл бурасыздар ошого? Эмнеге мугалимдердин сөздөрү мага угулбай жатат? Менин сөзүм угулуп атат. Сүйлөп атышат, булардын сөзүн укпай жатам. Эми сүйлөсөңүздөр? Саламатсызбы? Мына угулду эми. Угулуп атабы эми? Угулду. Эжеке, менде суроо бар. Бир класста 44-50 окуучу болсо, ар бирине кандай көңүл буруп жетишебиз, ошону айтып берсеңиз. Көп балдар, сабактагы көп балдар топ менен өткөндө, бул өзүнчө группа менен өткөндө дагы жана балдардын өз алдынчалуулугуна көңүл бөлөбүз да. Анан албетте жакшы суроо болду. Негизи класста азыраак балдар менен көбүрөөк көңүл бөлүнөт. Эми ошол балдардын бир моментте 50 балага көңүл бөлүү мүмкүн эмес. Ошон үчүн күндөргө четинен бөлүп алыңыз. Мисалы үчүн бүгүн 10 балага көңүл бөлсөңүз, кийинки сабакта 10 балага көңүл бөлөсүз. Жана бала менен жекече иштөөдү айтып жатам. Жекече мамиле кылып иштөөдү. 2 методундачы, 5 методунда ошо 4төн кылып алып турган өтөт экен да. Ошого биздин шарт жооп бербей жатпайбы? Мисалы үчүн 5-ни киргизели десек,
4 гана окуучудан коюп алар талкуу кылыш керек. Ошондо 50 окуучу бир класста талкуу кылганда класс жарылып эле кетейин дейт да. Бири-бирин укпай калышат. Төрттөн бөлүү деген туура эмес. 5 окутуу моделинде. Ал сабактын жөн гана этаптары. Сиз канчадан баланы бөлөсүз, ал сиздин эркиңиз да. Бул 5 этапта бул баланы сабакка кызыктырып, анан маалыматты бересиз да мындай. Анан өзүлөр ошол маалыматты издеп чыгат да, эмнени түшүндү айтып берет. Андан кийин анан дагы тереңдетип окуп үйрөнөт ошону. Практикалык иштерди алып барат. Анан ошол өзүнүн ишмердүүлүгүнө өзү баа берет. Мына 5 окутуунун модели ошондо. Анын ичинде канча бала отурат, кантип отургузабыз деген жок ал жерде. Биз баягыдай эле топко бөлөбүз. Канча бала менен бөлсөк да биз этапты алып барышыбыз керек да. 5 окутуу моделинде ошондой. Ошентип топко бөлүп көрдүк да. Топко бөлүп сабакка катышып көрдүк. Ызы-чуу болуп талкуулаганда алар талкуула дейсиң, талкуулатып коюп анан ызылдап талкуулап атса кайра тынчтангыла депчи, ошентип эле нерв болуп кайра эле кыйналып эле атышат да. Ошондо бейсени кандай киргизебиз? Көп балдар менен өткөндө дагы болот. Интерактивдүү сонун сабактарды өтсөк болот. Эми эми мындай да. Эми бул жерде биздин өзүбүздүн психологиябыз, аалыбыз маанилүү. Биз деген 2ден отургузуп, тып-тынч отургула деп бери карап отуруп көнгөнбүз да. Анан ушунча 50 баланы мындай топко бөлгөндө биз ойлойбуз да, ай мен башкара албай калам. Азыр булардын баары ызылдайт, анан ийин баш болот, андан көрөк мен 2ден отургузушум керек. Бул метод мага жакпай атат деген сизде ой болгон үчүн сиз классты башкара албай жатасыз. Сиз өзүңүздү комфортно сезип эле, жакшы сезип эле, ыңгайлуу сезип эле мен сабакты алып бара алам деп анан акырын эле бир сөз менен кыйкырбай эле балдарды башкарып койсо болот. Сиз өзүңүздүн жүрөгүңүздү тынчтыкка алыңыз да ошол методиканы кабыл алыңыз ошону. 50 балабы, 60 бала болобу, неважно. Сиз Биз ошо тынч болуп эле кирдик сабакка, 5 менен сабак өткөнгө биз мындай катышып көрдүк да. Эжеке бул жагынан мугалим өтүп атат, башка сабакты биз мындай катышып карап отурабыз. Жанагы эжеке талкуулагыла деп эме берди, тапшырма берди, баардыгы талкуулап ызы-чуу болуп башташты эле. Ызы-чуу болуп атат го деп кайра тынчтангыла деп ушундай ызы-чуу болду да. Мына бул сиз биринчи жолу өттүңөрбү бул сабакты? Ошон үчүн биринчи жолу болгондо алар дагы момундай эркин талкууга көнгөн эмес да, тып-тынч отургула дегенге көнгөн балдар. Анан мындай свободага чыккандай сезет балдар кээ бирде. Биринчи эмес болсо анда акырындык менен калыптандырып аласыз да. Эмне үчүн ызы-чуу болуп укпай атат? Демек биздин тапшырма кызыксыз болуп жатат. Өтө кызыктуу тапшырма болгондо ызы-чуу болгонго да убакыт болбойт. Алар ызы-чуу болуп талкуулаш керек да. Анан ооба, талкуулаш керек. Бул рабочий шум деп талкуулага деп коет, кайра тынчтандырып атпайбы? Жок, жумушчу шум талкуулаш керек. Эчтеке болбойт, ызы-чуу болсун. Анан ызы-чуу болбой бири-бири менен сүйлөшпөй кантип талкуу болсун. Мен түшүнүгүмдө ызы-чуу Ошондо көп окуучуга туура келбей жатпайбы эжеке? кандай? Нургүл эле мен кошумчалайынбы? Мен дайыма сабагымда группага бөлөм, балдарды жанагы топторго бөлөм. Анан мугалим ошо топторго бөлөрдө этап менен суроону интересный кылып, кызыктуу кылып дайындап алса, анан эми конечно ызы-чуу болот. Бирок ошол кезде ошондой темп менен сиз айткандай өтө берсе балдар көнөт да. Кийинки тапшырма мындай экен, анан ортодо атаандаштык пайда болот окуучулардачы. Бул группа мындай иштеп койду, мен мындай иштейм депчи. Анан бул жерде негизи эле мен айтайын дегеним, окуучулардын саны көбү мугалимдерге нагрузка болуп кетет да. Бирок ошентсе деле болбой эле өтө беребиз, анан кечинде башың айланып чарчап каласың. Ал күнү ошол планды кыласың да. Анан экинчи сабакта жөнөкөй өтөбүз да, түзөлүп отуруп, аты чарчап каласың да. Анан черезден кийин кайра ошондой этап менен өтүүгө туура келет да. Анан балдар көнөт. Анан ошондо дагы мугалимдин чыгармачылыгы керек экен бул жердечи, керек да. Мисалы сурооңдо бере турган текстте бир суроону, бир жашырылган суроону таап чыкса, анда балдар ошол текст менен алаксып атып эле, анан бири аябай кызуу талкуу жүрөт да, эгер бир суроонун үстүнө сеники туура эмес, меники туура деп. Ошондо менин оюмда мугалим бир мектепте эмес, биз баягы окуучулардын ичинде эмне кылып атпайлы, сүйлөп берип мурунку этап. Биз мугалим үйдө даярданып,
барып алып үстүртөн карап тигилерге заданияларды бергенде анан ошондо булар балдардын билгичтиги ойгонот экен да. Мен былтыр да ушул сиздин немеңизде окугам, биздин шаарданда окуткан, ушул колдонот, бирок дайыма сабакта колдоно албайсың. Бир сабакта колдонсоң, экинчи эмес үчүнчүсүндө же экинчисинде ошентип колдонобуз да, анткени окуучулардын саны көп да. Анан топко болгондо да бул окуучулар көнүп калышат. Рахмат. Рахмат, Венера эже. Анан мын баардык нерсе эреже, анан тартип бар да. Биз деген сабак баштаганда алтын эреже кабыл алчу эмес белек. Бирден сүйлөйбүз, бири-бирибизди угабыз, бири-бирибиздин оюбузду баалайбыз депчи. Бири-бирин сүйлөп жатканда, бири-бирибиздин оюбузду айтып жатканда, оюбузду, сөзүбүздү бузбайбыз деген эрежелерди кабыл алабыз. Анан талкууда бул бири-бири менен талкуу жүргүзсүн, бул ызы чуу эмес. Мен ызы чуу дегенди качы бири-биринин сөзүн укпай, жарыш сүйлөгөндө, ары бери бейбаштык кылганды ызы чуу деп түшүнөм. Балдар бири-бири менен талкуу жүргүзүп, талаш жүргүзүп жаткан бул иш, бул ызы чуу эмес. Ал жанагы бейбаштыкты же тартипсиздикти иретке келтирүү үчүн биз эрежени иштеп чыгабыз, өзүлөрү иштеп чыгыш керек да. Балдар ошол эрежени өзүлөрү сактаганга өзүнө жоопкерчиликти бурабыз. Сен тынч отурбай койдуң эмес, балдарга дайыма мына мен тынч отурушум керек, эмне үчүн тынч отурбай жатам деп анализдегенге өз алдынчалуулукка калыптандырышыбыз керек да. Ошондуктан мындай тактиканы туура колдонуңуздар, эрежени кабыл алыңыздар. Анан өтө беребиз. Эми 50 бала менен өтөбүз, айла жок. Бирок ошол 50 баланы да башкарып лидерлик деңгээлге жетиңиз. Бизде качан лидер болобуз? Балдардын ичиндеги лидерликти ойготкондо. Ошол жерде балдар өзүн башкарып кетиш керек. Ошол топтон, топ башчылардан шайлаңыздар, тынчтыкты кармап, ошол башкарып кетке турган лидерлерден шайлайбыз. Ар бир бала лидер болуш керек. Ошондо сизге жеңил болот. Демек, биз башкара албай жатабыз. Жүз адам менен да тренинг өтсө болот, сабак өтсө болот, мындай карагандачы. Ошондуктан башкаруудан болот да. Ал биз башкарбайбыз, аны өзүн башкарганга өткөзөбүз. Эрежени иштеп чыгып, ошол эрежени туура сактап, анан анын ичиндеги топ башчылар, анын ичиндеги майда топ башчыларды дагы шайлап коюшубуз керек. Ошондо анан биз башкара алабыз. Ар бир нерсенин тартиби болот. Ошол тартипти туура сактасак эле ызы чуу болбойт. Анан абдан жакшы мамиле кылабыз, башкарбайбыз, кыйкырбайбыз, урушпайбыз, үстөмдүк кылбайбыз, опуза көрсөтпөйбүз, сүйүү менен, жакшы мамиле менен тынч кылып эле сабак өтүп койсок болот. Угуп атам сизди. Азыркы бала бакчаларда кээ бир эмелерде кандай десем, жанагындай аутизм менен ооруган балдар көбөйүп атышат го. Ошол балдарды кандай сабакка тартып, кандай эметсек болот? Ошол жөнүндө да кененирээк маалымат берип коесузбу? Инклюзивдик билимдерде мындай балдар бар, сабакка келишсин, катышсын. Эми буларга индивидуальный подход керек, албетте. Өзүнүн деңгээлине жараша жөнөкөй тапшырмаларды беребиз. Кабыл алынган дараметине жараша. Анан дайыма жакшы мамиле, сүйүү мамиле кылып, мээрим төгүп турабыз. Булар жакшы мамилени эле күтөт. Ал мүмкүнчүлүгү ошондой өзгөчө балдарбыз. Анан жакшы мамиле менен, анан өзүнүн колунан келген тапшырма, индивидуальный подход керек балдарга. Баарына бирдей окшош тапшырма менен тиги балага да андай тапшырма бербейбиз. Ал баланын жекече өнүгүү планы болот да. Инклюзивдик билим берүүдө индивидуальный план развития деген бар. Ошондой планыңыз болуш керек. Анан бул дифференциация мындай жекече мамилени талап кылат. Дагы кандай суроолор бар? Алдыда курс болот, педагогика, психология боюнча. Мен маалыматын, мазмунун жөнөтөм, ошондуктан баарыңыздарды катышууга чакырабыз. Арзан эле койдук, 72 сааттык сертификат беребиз. Биздин лицензия бар, Нурсабат билим берүү борбору. Көп жылдан бери тренер катары кызмат кылып келем. Биздин кыргыз эли үчүн, кыргыз тандагы педагогдор үчүн бүт облусубузду кыдырып, эл аралык долбоорлор менен тренингтерди өттүм. Мына ошондуктан биз ошо атайын мугалимдер үчүн ошол курстарды ачтык элек. Анан лицензиябыз дагы бар, жарактуу аттестацияга, аккредитацияга. Ошондуктан жакшы курстарда өткөнгө аракет кылып жатабыз. Катышыңыздар. Анткени бир топ специалисттер, адистер сабак өтөт, психологдор.
педагог, психолог, мен өзүм эле өтпөйм, менден башка дагы педагогдор, психологдор өтөт. Анан билип алыңыздар. Себеби бизге азыр ушул тапта психологиялык билим керек болуп жатат. Ушул тапта. Себеби ар кандай көйгөйлөр болуп жатат. Балдар менен мамиле түзгөндү билбей жатабыз. Өзүбүздүн тарбиялап жаткан балдарыбызга туура мамиледен ката кетирип жатабыз. Окуучуга мамиледен ката кетирип жатабыз. Ошондуктан билим керек бизге. 1000 сом баасы өтө кымбат эмес. Почти 1 айга жакын окутабыз. Мындай күн алыс, анан тапшырмалар берилет, материалдар берилет. Психологдор да сабакка чыгат да түз эфирлерге. Саламатсызбы, Нургүл Жолёсовна? Саламатсызбы, Зарлы. Мен ушул эки педагогия, психология боюнча ушул сабакка дагы катышам да, күндө да бир. Анан кийин буюрса мында да жаңылар да кошулат окшойт. Обязательно мени каттап коюңуз ушул эки. Ошондо канчасында башталган атат? Примерно. Азыр мен айтам. 17-синен баштайбыз. Кийинки понедельниктен баштап. Хорошо, дополнительно дагы кулактандыруу кыласыз да, Кулактандыруу кылам. э? Башка психологдор дагы иштейт. Биз менен Хорошо. жакшы психологдор кызматташат. Хорошо, Нургүл Жолёсовна. Анан Нургүл Жолёсовна, мен да сүйлөшсөм мүмкүн бекен? мүмкүн. Мен бу эл эле ушул эки курсуңуздан өттүм, жеке өнүгүү, анан 16-группа менен дагы жана STEM боюнча. Аябай сабактарыңыз жакшы. Мен өз алдымча дагы кайра конспектлеп, экинчисинде катыша албай калдым эле жарымынан баштап. Анан сакталган видеолордун баарын көрүп бүтөйүн деп калдым го, бирок бүтө электим да, жумушум да көп болуп калат. Баягы себептер менен кире албай калгам түз эфирге. Анан сизге рахмат. Анан психология боюнча, педагогика боюнча дагы катышабыз. Мен Кыргызстандагы жана эмне үчүн мугалимдер өзгөрбөй атат деген сурооңузда ушуну ойлоп атам да, ар бир мугалим ушу психологиялык билимге ээ болсо, жана жөнөкөй мектептерде окуучу менен мугалимдин ортосунда конфликт, ата эне менен мугалимдин ортосунда конфликт, ошондойлордо биздин сиз айткандай психологиялык билим мугалимдерге жетишпей атат. Ошол туура мугалим өзүбүз өзгөрө албай атабыз да. Ушул замандын альфа муундагы балдарды окутууда биз чабалдык кылып атабыз. Мен ушундай анализ жүргүзөт элем да. Анан сиздердей эми каждый эле изденип окуп алдыга өнөйүн өсөйүн дебеген мугалимдерибиз дагы бар. Бул ачууччундук, ал баягы эле да анан дегендер да бар да. Анан эми аларды мүмкүн постепенно мына 12 жылдык билимге эме сабакка эмеге өтө турган болсок программага, мүмкүн ошондо мындай коом менен кошо өзгөрүү болоттур. Мен ошол мурунку муун дейин десең, кийинки муундарда да бар. Ушул өзгөрүү болсо жакшы жагына жылат деген ойдомун. Анан сиздин талыкпай монтип Кыргызстан боюнча окутуп аткан билимиңизге рахмат. Кандайдыр бир деңгээлде мен сизден көп нерсени ала алдым, үйрөнө алдым деген ойдомун. Баягы топторго бөлүү боюнча, Сингапур методу боюнча, STEAM боюнча дагы көп маалыматтарды сизден алып турам да. Ошого мен аябай ыраазычылыгымды билдирейин дегем. Ушул билимди, психологияны, ушул жааттагы билимди баардык каждый мугалим өзү окуп алса деген ойдомун. Мен да Кудай буйрса сиз менен жеке өзүңүзгө чыгам личкаңызга. Анан бул сабагыңыз болгон Кудай буйрса убактым болсо эле сиздин ушундай окууларыңызга катыштырам. Сизге ийгилик дайыма изденип ушундай элге керегиңиз тие берсине мен тилектешмин. Чоң рахмат сизге. Рахмат, Венерич, рахмат. Чоң рахмат. Дагы суроолоруңуздар барбы? Азыр бул кайсы жерде болот, мен катышам деп аткан эжекелер группада барсыздарбы? Группада болсоңуздар, мен сиздерди өзүнчө группага кошуп алам. Мен окуйм десеңиздер, ошол жерде маалымат берип, анан сертификат ала турган мугалимдерди өзүнчө группада окуйбуз. Кабылчулар. Группага жазыңыздар, мен катышам, мен окуйм деп, анан мен сиздерди өзүнчө группага кошом. Дагы суроолор барбы? Эгерде суроолор, сунуштар болбосо, анда сабагыбызды жыйынтыктасак болот. Кандай дейсиздер? Группада барсызбы? Балдар психологиясы же өнүккөн мугалим же заманбап мугалим кайсы группада барсыз окуп жүргөн? Маалымат берип. Саламатсызбы эжеке. Могу сабагыбыз сакталабы? Биз толук көрбөй калдык. Ооба, сакталат сабак. Ошону группага жөнөтүп койсоңуз жакшы болот. Көрөт элек. Ооба,
түптөрдү азыр группага салып коем. Рахмат. Биз да катышабыз буюрса. Талкууңузга. Рахмат Дилназ айым. Рахмат. Группага Сиз да жазыңыздар, көп мен иштериңиз катышам. ийгилик. Макул. Рахмат Айка. Азыр мен записти да жөнөтөм. Рахмат. Рита рахмат. Ошо группага барсыздар, барыңыздар группага жазыңыздар. Мен сиздерди өзүнчө группага кошом. Чоң рахмат, терең ыраазычылык билдирем. Кармаган орозоңуздар кабыл болсун, ар бир үй бүлөдө тынчтык болсун, өсүп өнүгүү болсун. Келечек үчүн кызмат кыла берелик. Бекем ден соолук, кажыбас кайрат, жана бийиктиктерди, ийгиликтерди каалайм сиздерге. Таазим кылам сиздерге, урматтуу менин кесиптештерим. Мугалим деген улуу кесип, улуу устаттык өнөрдү пайгамбарга тете кесипти аркалап келе жатасыздар. Иштериңиздерде ийгилик болсун, бар болуңуздар, арыбаңыздар. Бейпил түн барыңыздарга.